Калпак — бул кыргыздардын улуттук баш кийими. Кыргыз калпагы жашоо тиричиликке ыңгайлуу, ысыкта күндөн сактаган, суукта ызгаардан коргогон, жылуу десе жылуу, жеңил жана жайлуу баш кийим. Калпактагы ар бир түс жана ар бир ою өзүнө таандык маанини туюндуруп турат. Кыргыздар уул баласы балагатка жеткенге чейин ага жашыл калпак кийгизишкен. Бала жаңыдан жаздын келбетине багынган, табияттын символун алып турган, башкача айтканда мындай калпакты кийип турган кыргыз баласы жаңыдан жетилип келе жаткандыгын кишиге туюндуруп бере алган. Качан бала балагат жашына келгенде анын ордун кызыл менен бастырылган калпакка алмаштырылган. Бир караганда анча маанилүү көрүнбөгөнү менен чынында ал кыргыз үчүн көп нерсени туюндуруп турган. Чечмелей келсек, кыргыз баласына бел куда же бешик куда болуп койбосо, өзүнө жар издөө мүмкүнчүлүгү берилген. Ал эми мырза үйлөнгөндөн кийин кыз тарап күйөө баштык даярдап келип, ошол баштыктын ичине сала келишип, ага ак калпак кийгизишкен. Алган аялы каза болуп калбаса жана коомдогу абал өзгөрбөсө, мына ушул калпакты ал өмүрүнүн аягына чейин кийип өткөн. Ошол убактан ушул убакка чейин калпак кийилип келе жатат. Ошентип кыргыздар калпак күнүн да белгилеп майрамдап башташкан. Жылда 5-мартта Кыргызстанда улуттук баш кийим ак калпак күнү белгиленет. Бул күн Жогорку Кеңеш тарабынан 2016-жылдын 29-июнундагы номер 825 токтому менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо, элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында кабыл алынган.